айды карай күндү көздөй барышат. Жылдыздарга кызыл желек тагышат. Ким болсо да эң биринчи билимди жөп жөнөкөй мугалимден алышат. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында. Ак эмгегим даңазалап жазышкан, канчалаган калемгерлер ырында. Эми мугалим окуучуларга билим, тарбия берип, аларды ар тараптан өнүктүрүп, жашоого даярдоочу адам. Мен да кийин чоңойсом мугалим болом дечүмүн. Азыр өзүм мугалиммин. Көрсө сабак өтүп, тапшырма берип коюу менен мугалим боло албайт экенбиз. Бул кесип изденүүнүн жана өзүн өзү өнүктүрүүнү талап кылат. Заман өзгөргөн сайын билим берүү системасы да жаңыланууда. Жаңы технологияларды, инновациялык методдорду колдонуп, окуучуларга кызыктуу жана пайдалуу билим берүү үчүн ар дайым өзүмдү өнүктүрүп келем. Улуу педагог Константин Ушинский айткандай, билимди күч менен таңуулоо мүмкүн эмес, аларды кызыктыруу менен гана берүү керек дегендей. Ар бир окуучунун муктаждыктарын, кызыгуусун, каалоосун сезе билип, аларга сүйүү менен билим берүүгө тийишпиз. Азыр окуучулар менен иштешүүнүн эң оңой жолу пикир алуу, баарлашуу аркылуу алардын жан дүйнөсүн туя сезе билип, балдарга колдоо көрсөтө алуубуз абзел. Мугалим окуучулар үчүн билим берүүчү, тарбиялоочу эле эмес, аларга дос да, сырдаш да болуп, өзүбүздүн мээримибизди берүүбүз зарыл. Мугалим болуу мен үчүн жөн гана кесип эмес, жүрөктөн чыккан чакырык. Окуучулардын ийгилигин көрүү мен үчүн эң чоң сыймык.